Орто кылымды чагылдырган бул жай Ош шаарында жайгашкан. Туристтерди өзүнө тарткан темир базар Союз мезгилинде түптөлүп, устачылык муундан муунга атадан балага өтүп келүүдө. Мында айыл чарбага керек болгон темир буюмдардын баары колдо жасалып, өз кардарларын табат. Жерде буюмду туру жүдө көп. Темирден кийин неме үчүн жасалса, башка жасалат. Материал кымбат, товар арзан. Саудагерлер ушул жерге келип эле алып кетишеби? Aslında savdogarlar kelib olib ketishadi, olib borib sotishadi. Masalan, Qorasuvdagi savdogarlar olib chiqib ketadi. Ular sotishadi. Mana bozordagilar olib borib sotishadi mana shunaqa. 10 yasharimdan beri bashardaman, temir ichida. Xudoga shukr, mana yomon bo'lmadik. Qora qozonni qaynatib o'tiribmiz. Shu Базардагы усталардын баары атадан калган өнөрдүн улантуучулары. Алардын бири Алишер Адилов 20 жылдан бери устачылык өнөр менен үй-бүлөсүн багып келүүдө. Жаз жакын алдыда айыл чарба жумуштарына керек болгон буюмдарга суроо талап күчөйт. Ошондуктан каарманыбыздын устаканасында айыл чарбага керектүү буюмдар көбүрөөк жасалып жатыптыр. Учурдун талабына ылайык аттын такалары да даярдалып жатканына күбө болдук. 20 жылдан бери иштейм. Азыр кетмен жасап атабыз. Кетмен Жақында жай башталат, жайында уже кетмендер кетет. Кетмен заготовкасын баштап, кетмен жасап атабыз. Не только кетмен, такаларын жасайбыз, такалар, например. Российский материал темир базардан алып келип, 14 тук арматура, российский арматуралар алып келип, соны жасайбыз. Размері har xil болот. 25 сантиметрдан 32, 34, 36, ошондой чоң аттарга жасайбыз. Көпүрөөк оптум жасайбыз да, Бишкекке, райондарга ошондой оптум жасап беребиз. Бир күндө канча таканы жасап бүтүрө аласыздар? Бир күндө 20 ошондой. Кетменин формасы чыгып атат бул жерде, кетменин формасын чыгарып атабыз. Адан кийин буну ошокко салып, анандай ошокко салып, зоготасыны кийзебиз. Анан сварка кетип бул жагын жасайбыз. Бир кетмени жасоого канча убакыт кетет? Бир күндө канча кетмен жасайсыз? Бир күндө 30 да кетмен жасайбыз да. Канча адам бул? 4 адам. 4 адамга 30 да кетмен кетет. Сатыкка канча сомдон чыгат? Жо, бир кетмен 200 сом, 220 сом да азыр. Темир усталар жасаган буюмдарды Кыргызстандын Булуң бурчунан келип алып кетишет. Атайын буйртма менен алдыргандар да бар. Мындан сырткары Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Орусия өлкөлөрүнө чейин экспорттолот. Сатуучулардын айтымында күн жылыгандан баштап базарды көрүү үчүн чет элдик туристтердин саны көбөйөт. Бул жерге туристтер аябай көп келет. Мында сүрөткө түшүүгө уруксаат сурап, жактыргандар буюмдарын алып кетишет. Алар биздин эмгекти баалап, ыраазычылык айтышат. Анткени өнүккөн заманда мындай темир устачылык кылгандарды табыш кыйын да. Белгилегесек, аталган жай Ош шаарындагы темир усталардын базары деп аталат. Мында темирден буюм жасаган 10дон ашык уста иштейт. Базар 1961 жылы түптөлгөн уникалдуу жайлардан болуп эсептелет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.